Илим жана зикир. Зикир 56. Ибн Аббас радиаллаху анхума айтат. Сахабалардын бири бир жерге чатыр орнотту. Ал жер мурун мүрзө экенин билген да эмес. Бир жолу мүлк сүрөнү бирөө толук окуганын укту. Ал сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип: "О Алланын элчиси, мен билбей мүрзөнүн үстүнө чатыр тигип алыпмын. Ал жерден бир кишинин мүлк сүрөсүн аягына чейин окуганын уктум", деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бул сүрө Алла Тааланын азабынан куткарат жана кабыр азабынан сактайт", деди. Ибн Аббас радиаллаху анхума айтат. Сахабалардын бири бир жерге чатыр орнотту. Ал жер мурун мүрзө экенин билген да эмес. Бир жолу мүлк сүрөнү бирөө толук окуганын укту. Ал сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип: "О Алланын элчиси, мен билбей мүрзөнүн үстүнө чатыр тигип алыпмын. Ал жерден бир кишинин мүлк сүрөсүн аягына чейин окуганын уктум", деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бул сүрө Алла Тааланын азабынан куткарат жана кабыр азабынан сактайт", деди. Ибн Аббас радиаллаху анхума айтат. Сахабалардын бири бир жерге чатыр орнотту. Ал жер мурун мүрзө экенин билген да эмес. Бир жолу мүлк сүрөнү бирөө толук окуганын укту. Ал сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип: "О Алланын элчиси, мен билбей мүрзөнүн үстүнө чатыр тигип алыпмын. Ал жерден бир кишинин мүлк сүрөсүн аягына чейин окуганын уктум", деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бул сүрө Алла Тааланын азабынан куткарат жана кабыр азабынан сактайт", деди. Тирмизи.